Салам достор, барыңарга Турциянын Измир шаарынан жагымдуу ысык салам. Бүгүнкү видеомдо сиздерге Кыргыз-Түрк Манас университетинен Турцияга кантип келдим, кайсыл программа менен келдим, эмнелер менен алекпиз, ошолор боюнча кыскача айтып бергим келип турат. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Биз бул жылы Кыргыз-Түрк Манас университетинин даярдоо курсун бүтүрдүк. Башкача айтканда түркчө тил үйрөндүк. Анан ушул жыл ичинде жараткан ийгиликтерибизге, экзамендерибиздин жыйынтыктарына карап, 45 группанын ичинен 15 окуучуну тандап алды. Бул тандалган окуучулар Кыргыз-Түрк Манас университетинин жана бул жактагы Зекария Doğan фондунун келишиминин негизинде бизди азыр Түркияга алып келишти. Бул жакта бизди алып келүүсүнүн негизги максаты түрк тилин кененирээк таанытуу, түрк элинин маданиятын, салттарын кененирээк таанытуу, түрк тилин академиялык деңгээлде үйрөтүү болуп атат. Бул жака келген чыгымдарыбыздын баарын, мисалы үчүн жатаканаларыбызды, жеген ичкендерибизди, окуган окуу жайыбыздын бүт акчаларын ошол аталган фонд каршылады, жол киреден сырткары. Анан сабактарыбыз негизи жумасына 5 күн болуп атат. Жумасына 5 күн түшкө чейин академиялык түркчө үйрөнүп атабыз. Андан кийин түштөн кийин ар кандай иш-чаралар болуп атат. Мисалы үчүн деңиз саякаттары, музейлерге саякаттап атабыз. Кыскасы түрк шаарларын таануу, кыдыруу, саякаттоо болуп атат бул жакта. Кененирээк мен өзүмдүн Instagram баракчамда бөлүшүп атам. Күндө эмне кылганыбызды ошол жактан дагы көрүп турсаңыздар болот. Биз жалпы 1 айлык мөөнөткө келдик. 1 айлык мөөнөттө жайкы мектеп, жайкы лагерь сыяктуу деп айтсак да болот муну. Бирок бул жака бардык эле келе бербейт. Менден көбү сурап атышат, бул жака Манаста окуган баарын эле лагерьге жөнөтөбү деп. Жок, баарын жөнөтпөйт. Бул жакта мен айткан Зекария Doğan фонду жалпы 15 орун берет экен. Ошол азырлыктын ичинен 15 окуучуну тандап алышат. Негизги критерийи жакшы окуганы, экзамендердин жыйынтыктары. Ошого карап туруп, анан тандап жөнөтүшөт экен.